биз ушул санариптештирүү деп атабыз. Биздин мектеп билим берүү системасын толугу менен трансформациялоо. Бул реформа же өзгөртүү же оңдоп түзүү эмес, бул трансформация. Анткени албетте жашоо, техника, жалпы бүт бардыгы өзгөрдү. Ошондуктан трансформациялоо ушул программа президентибиздин президенттик программа Алтын казык деген программа ошонун алкагында эми элестетип көрсөңүздөр, буга чейин бизде бир 45 000 компьютер болсо мектептерде, жалпы мектептерде азыр буюрса ушул мына 3-чү чейректин аягына чейин, Ноорузга чейин биз 27 000 ноутбук, булар жөн эле баягы көргөзмө үчүн же мектептерде эмес, так ошол мугалимдердин колуна берилет. Андан кийин дагы бир 27 000 ноутбук бул ошол буюрса ушул жайкы айларга чейин дагы берилет. Ошону менен толук менен 2 эсе көбөйүп атат компьютерлер. Анан бунун бардыгы негизги максат албетте ошол заманбап билимди бериш үчүн өзүбүздүн биздин ага эжекейлерибиздер өздөрү ушундай бир квалификациясы жогору болуш керек. Алар күнүгө ошондой кудукту жанагындай ийне менен казгандай билимге, методологияга, жанагындай китептерге бардыгын өздөрү өздөштүрүп турушу керек. Ошондуктан биринчи кезекте бардыгына колуна. Булар 24 саат суткасында өзүнүн жоопкерчилигинде болот. Бирок албетте бул мамлекеттик менчик мектептин балансында. Ошондуктан бул ноутбуктардагы дагы бир жакшы өзгөчөлүк өтө жогорку сапатта, билесиздер, Садыр Нуркожоевич Жапаровдун эң биринчи талабы бул жогорку сапатта болсун. Мындай ноутбуктар азыр мамлекеттик ишмерлерде да жок, башка органдарда да жок. Өтө мощный ноутбук буюрса эми анан Кыргызстанда жасалып атат. Кыргызстанда өзүбүздө ушундай жаңы завод ачылып, толугу менен өндүрүлүп, буюрса пайдасы дагы ошол өзүбүздүн технопаркына. Эң мындай баасы дагы ыңгайлуу, эң жогорку сапатта. Бүгүн ушул Алтын казык билим берүү программасынын алкагында анан өлкөнү санариптештирүү, анан балдардын билиминин сапатын жогорулатып, анан биздин педагогдорго шарттарды түзүп берүү үчүн ушул технопарк өзүбүздүн Кыргызстандагы ишкана даярдаган ушул ноутбуктарды бүгүн тапшыра баштадык. Караколдогу 192 мугалим алды. 192 ноутбук. Алар бул математика, физика, химия, биология, география, информатика ушул мугалимдер. Эми бысмылда деп эле ушул Караколдон баштадык. Эми баардык региондор, алыскы региондор өзгөчө биринчи этапта ушул STEM мугалимдерибиз ала баштайт. Өзү бул ноутбук ичинде, мындай өзү эле ноутбук эмес, ичинде биздин Санарип Кампа деген атайын методикалык аудио, видео материалдардын жыйындысы. Ал жерде ушу физика, химия, биология жана башка предметтерди жакшы сапаттуу бериш үчүн ушу кошумча мугалимдерге жардам. Эң негизги эле максаты бул ушу билим сапатын жогорулатуу, биздин балдарыбызды ушу азыркы 21-кылымда атаандаштыкка туруштук бере турган ушундай бүтүрүүчүлөрдү даярдаш үчүн ушу мугалимдерге жардам. Андан кийин STEM гана мугалимдердин эмес, баардык мугалимдерге этап-этабы менен бул бериле баштайт. Биздин министрликте техникалык комиссия түзүлүп, ошонун баардык ошол ноутбуктардын техникалык мүнөздөмөлөрү текшерилди. Лицензиялык Microsoft программасы турат. Анан гарантиясы 3 жыл. Ошон үчүн мугалимдерге айтып атабыз, үйдө колдонсоңор болот, сабакка даярданып жатканда, албетте жумушта, сабак учурунда. Ошон үчүн мен ойлойм, мугалимдерибизге бул абдан бир жакшы жардам болуш керек. Анан кийин балдарыбызга дагы ошо сабактар абдан кызыктуу жана жеткиликтүү боло башташ керек да. Ушул Мен Камила Кундуз-Турсуевна, мен 3-гимназия мектебинин информатика мугалимимин. Кудай буйрса ушул ноутбуктар менен иштеп балдарга көп билимдерди беребиз деген үмүттөмүн. Анткени азыркы заманда жаңы Сингапур методуна өтүп кетебиз. Ошого жараша балдарыбыз жаңы заманда билим көп алып, бүт эле информатика боюнча билесиңерби, өзүм информатика берген мугалим болгондуктан айтат элем, бүт электрондук технологиялар болуп атат. Замандан артка калбай, биз дагы өзүбүздүн деңгээлибизди көтөрүп, жана балдардын деңгээлин көтөрүп кетебиз деген үмүттөмүн да.